Құрманқұл Тоқтарәлиевич, biz кеше кезексіз сессия учурунда эки негизги мыйзамды кабыл алып бердик эле да. Азыркы артка кайтарылган мыйзамды эки окууда кабыл алдык эле. Анан бир дагы мыйзам бар эле, негизги мыйзам бул маалыматтарды манипуляциялоо жөнүндө мыйзам эле да. Эмнегедир президентибиз Садыр Нуркожоевич вето кое турган мыйзамга кол кое турган мыйзамга вето коюптур. Бул мен үчүн түшүнүксүз болуп калды. Албетте президенттин өзүнүн пикири болуш керек. Буга менин каршы пикирим жок. Бирок мен айта турганым жанагы маалыматты манипуляциялоо, фейктер жөнүндө мыйзам күчүнө кирди иштеп атат да. Мына кече жакында өзүңүз күбө болдуңуз, бир ырчы кара тоголок кат менен кайрылды эле биздин 4 депутатты ички иштер министрлиги сурады. Автор өзү айтып атат, бул фейк деп. Тиги 4-өн окуткан эмесмин, кол койгон эмес деп атат. Аппарат президент оңдоп коюптур, меники эмес деп атат. Анан фейк маалымат болуп турса дагы, жок маалымат менен мурдагы кийинки мына Жанар Акаевди, Канат Кедейхановдун баардын барып сурак алышты да. Мыйзам тескери иштегенде ыйман тескери иштеп баштайт. Буну биз көргөнбүз да. Өткөндө бизге сабак алышыбыз керек да, эми Садыркулов, Рахматолгор Аудини коюп кеткен эмес да. Павлик 6-этаждан секирип кеткен эмес да. Мындай нерсе жакшылык алып барбайт да. Жакшылык алып барбайт, тополоң кылып жүрөт. Экинчи, мен өзүм кабылдым да. Мен хулиганды милицияларга берсем, кайта мени хулиган кылып чыгарышты. Мен өзүм ушул фейктин, ушул мыйзам каралып атканда мен ошол жерде каршы тургам, бул мыйзам иштебейт. Бул бийликтин куралы болот, бул бийликтин кумары болот деген. Мына факт. Биринчи эле иштегенде бийлик иштеди, оппозицияга каршы иштеди. Мына ушул эки нерсени Курманкул Токтарәлиевич, сиз күбө болдуңуз, көрдүңүз, басакман. Жеке көзөмөзгө алып, териштирип көрүңүз. Бул жерде ички иштер министрлигине арыз жазган жок. Аппарат президентке жазса, анан мыйзам манипуляция. Булду айтып атса автор иликтеп атат да. Мына элде ушундай терс. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, арине белекке келген аттын тишин карабайт, бекер келген акчанын көзүн карабайт дейт. Келип турган жакшы, мен толугу менен гранттык немен колдойм, бирок ушул өңүттөн алганда мен бир таза суу боюнча тактап алуучу суроом бар эле. Камбар Ата шаарчасынын таза суу проекти эмне болду? Самат Нарматович, сиз өзүңүз жооп бербейсизби? Сиз жакшы билесиз да. Ар жактагылар шыбыраш билбейт, алар жаңы келген экен. Мен айтып атпайм, бизге жаңы эле өттү да. Мен азыр сиз айткандай арада 2 жылда тейлебей калып, ошондон сурап атканым. Мен бул маселе боюнча 3 жыл мурун сиз билчиңиз Камбар Ата шаарчасы. Жок, 2 жылдан бери бизде болбой калды, ошон үчүн сурап атканым да. Мен тактап туруп жообун берейин сизге. Азыр мен жазып алдым. Камбар Ата боюнча. Бул 3 жыл мурун биз депутаттар барганда, Сурабалди, Элвира Жанар кылып, ошондо вада бердиңер эле. Араб фонду менен кирди, мына бүтөт дегенсиңер. Андан бери 3 жыл өтүп кетти, эчтеке бүткөн жок. Камбар Ата шаарчасы бул Токтогул районунун аймагында турат, бирок Каракөл шаарынын балансында турат. Байкуш өгөй болуп калган да. Эми ошол жердин таза суусу жок. Тап жооп берейин. Рухсат берсеңиз жазып жүрүңүз. Экинчи ушундай эле суроо, теге 5 айыл бар Москва районунда, Кепер арык, Чоң арык, Ак Торпок, Мураке дегенчи жолдун боюнда. Ошонун таза суу маселеси дагы мен сунуш киргизгем, убада бергенсиңер, анын жарымысы бүтүп калган. Аркы Ак суудан алып келип резервуар кубасыңар 30 миллионго. Анан кийин пайдасы эмне аны куруп койгонуңар, эгер айылга таза суу жетпегенден. Айылдын чекесин алып келдиңер дагы токтоп калды, туурабы? 5 айыл жолдун боюнда суусу жок отурат. Ак суу. Илгери биз ак сууну билесиз да, ак сууну. Самат Нарматович жакшы билет болуш керек. Илгери биз ак сууну сатып иччүбүз. Ошол сайдын суусун. Алар жатып иччи. Азыр алар сатып ичет. Биз жатып ичип атпайбыз. 5 айылдын суусу жок. 3 жылдан бери мен уктатып келесиңер. Ана мына деп. Айылдын чекесине чейин 30 миллионго куруп алып келип койдуңар. Анан тартпай атпайсыңар. Бул долбоор эмне үчүн аксап турат? Айтыңызчы. 5 айылдын таза суусун. Урматтуу Рыскелди Чинибекович, биринчи сурооңуз боюнча айта кетсек, бул Камбар Ата шаарчасы боюнча долбоор бүткөн. Долбоор бүтүп, республикалык бюджет аркылуу бүтүп, азыркы учурда строй монтаж жумуштарына киргизилген, 1 миллион сом каралган. Азыркы учурда ошол курулуш жумуштарын баштоо боюнча жумуштар башталды азыр. Ал сиз айткан маалымат туура эмес маалымат. Ал
ал эски проект болчу, ал тиги Каракөл ал башка эски неме менен суу сордуруп келаткан. Жаңы проект бар болчу 29 миллиондук. Араб фондунан каржылайбыз деп убада бергенсиңер. Киргиздик дегенсиңер. Ошо кирген жок. А сиз жана 1 миллион сом 1 миллион Скелчилевич, бул маселени биз ошо республикалык бюджет аркылуу да толук бүтүргөнгө аракет кылабыз. Анан кошумча жумуштары сиз айта кеткен кошумча жумуштар боюнча сизге А экинчи 5 айдын боюнча айтыңызчы, кандай иштер жүргүзүлүп атат? Московский райондуку. 5 айдын таза суусун жарымысы бүтүп, жарымысы бүтпөй турат. Канча жылдан бери? 7 жыл болду. Бул 5 айыл боюнча айта кетсем, бул Московский район боюнча экинчи этабы долбоорлук сметалык иш кагазын даярдоо боюнча бул республикалык бюджеттин каржылоосуна кирген. Азыркы учурда тендердик процедуралардын алдында, баштоо алдында турат азыр. Баштоо алдында турат, рахмат.